Урматтуу мекендештер, заман өнүктү. Ар кандай жаңы технологиялар өнүктү. Региондор өнүктү туугандар, караңыздар. Сиздер көргөн пена бетон, заливкаларга ушундай пена бетон куйган фирмалар, балдар көбөйдү. Кудайга шүгүр болсун. Үйүңүздөрдү кандай кылып заливка кылам десеңиздер, сиздерге ушул пена бетонду сунуштайбыз. Бул канча акча кетет, эмне жакшы жери бар, эмне минус жерлери бар. Видеодон алыстабай туруңуздар. Мен сиздерге суроо жооп кылып, сиздерге толук маалыматтарды алып берем. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Албан деген жигит, жеке ишкер, ушул пена бетон куюп атат экен. Ушулай ичи акция жарыялап атат. Заливканы кандай кылып куйсам, кандай болгон акция деп кызыгып аткан болсоңуздар, видеону аягына чейин көрүп турасыздар. Ассаламу алейкум. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Кандай болуп атат иштер, жакшыбы? Кудайга шүгүр болуп атат. Акция болуп атат ушулай ичи, Булай ичи акция болуп атат. Анда эмесе биз сөз башынан болсун. Негизи акция эмес убакта канчадан куюп атасыңар? Акция эмес убагында 200төн коет квадрат. 200төн, Азырчы? Азыр акция менен 170тен коён атат. Квадраты 170тен. 170тен. Канча сантиметр куюлат? 10 сантиметр бийиктикте куюлат. 10 сантиметрде куюлат, Баягы параизоляционный матасын тартып даярдап берет. Параизоляциясын тартып, анан цементин алып берип, дайындап бергенде келип куюп кетебиз. Ошол кардар цементин алып берет, матасын тартып берет. Силер келип бул сүйрөмө мешалканы любой айылга барып табасыздар, Любой айылына барып куюп кетебиз. куя бересиздер. Канча квадратка чейин бара бересиңер? Негизи кичинекей болуп калса деле бара бересиңерби? Канча квадраттан өйдө? 100 квадраттан өйдө. Айылдар алыс айыл болсо 100 квадраттан. Алыс айылдарга 100 квадраттан өйдө. Бунун минус менен плюстарын сүйлөйлүчү. Бүгүн элге кээ бирлери үчүн бул жаңылык да. Бунун плюс жерлери, анан минус жерлери. Мен минус жерлеринен баштайын да. Көбүнчө будан эмнеден коркот адамдар? Бул жарылып кетет деп коркот экен. Анан чөгүп кетип, үшөлөнүп кетет деп коркот экен да. Бул силердикин андай болбойбу? Жок, биздики андай боло элек, башынан бери коюп келатат. Канча болду иштеп атканыңарга? 1 жыл болуп калды. 1 жылдан бери үшөлөнбөйт. Жок, эчтеке болду элек, эчтеке. Бардыгы сонун деп келат. Бул башка бирөөлөр ошо составын туура эмес кошулуп атат да, составы туура эмес болгондуктан бул чөгүп же жарылып ар кандай болот да. Баягы составын жакшы билбей, баягы жаңы иштетип аткан кездерде адамдар ошо үшөлөнө турган кылып адамдарды кичине жалкытып койгон экен, Азыр эми такшалып калыпсыңар да силер, эч үшөлөнбөйт, чөкпөйт. Гарантия барбы? Гарантия бар. Эгер үшөлөнүп кетсе, жарылып кетсе, чөгүп кетсе кайра куюп бересиңер? Бесплатно куюп беребиз. Бесплатно куюп беришет. Мына туугандар, эң негизгиси мен ойлойм, силердин жүрөгүңөрдө өйкөгөн эле суроо ушул болуш керек. Чөгүп кетсе эмне болот да? Бунун плюс жерлерин айтып коеюн силерге. Мисалы үчүн, заливканы эгер ылай коя турган болсо, балкаларды жакын коюш керек, балбан стропилалардан коюш керек, Анан ылайды ташып чыгып куюш жумушуна канча акча кетип калат да. Ошончо. Буяктан үйүнөн сурап көрдүм мен, заливка кичине кымбатыраак болуп калды, силердики арзаныраак болуп атат. Бул арзан түшөт. Бул арзан түшөт. Туура, туугандар, негизи бул пена бетон менин оюмча арзан түшөт. Анткени ылайдын жумушу, балкалардын, стропилалардын калың коюлушу баары ошого акча чыгып кетет. Астындагы майда баягы подшифрлыйлардын баарын жакын кылып, калың кылып токуш керек, туурабы? Буда баягы арзан гарбилден токуп туруп эле матаны тартып куюп коет, туурабы? Андан да айта турган нерсе, туугандар, пеноплекс, пенопласттарды кое турган болсо, аларга чычкан жеми болуп калат, Стекловаталарда анча эмес да. Баягы бирөөнүн үйүнөн койдук, стекловатанын үстүн полный алып туруп, анан үстүнө заливканын үстүнөн коюп бердик да. Эмнеге стекловатаны алып салды? Стекловата суукту өткүзүп атат деди дагы деле. Стекловата суукту анткени үстүнөн кичине испарение болуп, тамчы болуп, баягы стекловата отурат, туурабы? Ал отургандан кийин өзүнүн кызматын жоготот. Кадимкидей жоготот. Булар болсо андай болбойт, чычкан кирбейт. Чычкан кирбейт, эчтеке болбойт, цемент менен аралашат. Цемент менен аралашат дагы, бекем тура берет, жылуулукту да жакшы кармайт. Негизинен үйдү жылуу кылыш үчүн эң негизгиси потолокту жылуулаш керек. Анткени жылуу өйдө көтөрүлөт дагы, эгер заливка жакшы болбосо, ошол аркылуу кетип калат, туурабы? Биз бүгүн капталларды жылуулаш менен убарып олор өткөнбүз да, үйдү жылыта албай кыйналабыз, туурабы? Караңыздар, туугандар, минустары, плюстарын баары сөз болду окшойт. Бул баланын номерин айтып кой. 0706 415 395. Ушул номер 0706 415 415 395. 395. Өзүңөр каерде турасыңар? Таластын ичинде эле турабыз. Талас шаарында эле турат экен. Куренкеева жакта. Фрунзе Куренкеевада. Кимге эгер ушундай заливка кызыктырса, мынакей стройканын сезону башталды. Баарыңыздар эле тыпырып атасыздар. Кыш киргенче, суук киргенче үйдү бүтүрүп алайын деп.
Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, жеңилдиктер болсун. Мынакей пена бетонду коям дегендер ушул Албан деген жигитке кайрыла бересиздер. Башка суроо жооп калбадыбы? Башка суроо жок. Баары эле айтылдыбы? Баары айтылды. Мына дагы бир жолу ишиңе Албан ийгилик. Видео лайк басып коюңуздар, видеону жөнөтүп коюңуздар группаларга.